Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров 2023-жылдын 20-июлунда, 2021-жылдын апрелинде жана 2022-жылдын сентябрында Кыргыз Республикасынын Баткен жана Ош облустарында болуп өткөн окуялардын кесепетинен курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан жарандарды социалдык коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2023-жылдын 29-июнунда кабыл алынган. Бул мыйзамдын максаты 2021-жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусунда жана 2022-жылдын 14-17 сентябрында Баткен жана Ош облустарында болгон окуяларда каза болгон жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана жабыркаган жарандарга мамлекеттик колдоону камсыз кылуу болуп саналат. Мыйзамда курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрү жана жабыр тарткан адамдар үчүн социалдык кепилдиктердин негизги жана кошумча түрлөрү белгиленет. Белгилей кетсек, 2021-жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусундагы жана 2022-жылдын 14-17 сентябрында Баткен жана Ош облустарындагы окуялардын кесепетинен курман болгон адамдардын балдарына жана ата-энелерине, ошондой эле жабыр тарткан, майыптыгы бар деп таанылган адамдарга мыйзамдарда белгиленген башка социалдык төлөмдөргө кошумча ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул каралган. Анын өлчөмү министрлер кабинети тарабынан аныкталган. 2023-жылдын 13-июлунан 20-июлуна чейин Өзбекстандын Наманган шаарында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын Кыргыз-Өзбек биргелешкен демаркация комиссиясынын жумушчу топторунун жолугушуусу болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алдыда боло турган демаркация маселелери талкууланып, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелеринде биргелешкен талаа изилдөө жүргүзүлдү. Сүйлөшүүлөр достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү. Иш-чаралардын жыйынтыгында тийиштүү протоколго кол коюлду. 2023-жылдын 6 айында жол тармагы боюнча жалпы каржылоо 3 миллиард 289 миллион 800 миң сомду же 2023-жылга каралган каражаттардын 52%-ын түздү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев билдирди. Анын айтымында быйылкы жылы жалпы пайдаланууга жолдорду куруу жана оңдоого жалпысынан 6 миллиард 350 миллион 700 миң сом каралган. Анын ичинен капиталдык салымдар беренесинен 1 миллиард 100 миллион сом, учурдагы бюджеттен 2 миллиард 427 миллион 900 миң сом, казыналык милдеттемелер менен 2 миллиард 822 миллион 800 миң сом. Былтыркы жылдын 6 айында каржылоо 4 миллиард 183 миллион 475 миң сомду түзгөн. Бул быйылкы жылдагыдан 893 миллион 675 миң сомго көптүк кылган, деди министр. Текебаев белгилегендей, жол тармагын каржылоо акыркы 3 жылда кесип өзгөрдү. 2020-жылга салыштырмалуу 2022-жылы жол тармагын каржылоо 6,4 эсеге, ал эми 2010-жылга салыштырмалуу 5,2 эсеге, 2015-жылга салыштырмалуу 3,3 эсеге өскөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2024-жылдын 1-январынан баштап кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул канчалык жогорулай тургандыгын эскертти. Ведомствонун маалыматына караганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул алгачкы 10 иш күнү үчүн эмгек акынын 100% өлчөмүндө иш берүүчүлөр тарабынан, ал эми 11 иш күнүнөн баштап айына 10 эсептик көрсөткүч эсебинде республикалык бюджеттен аныкталат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотованын айтымында 2024-жылдын 1-январынан тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдун өлчөмүн 11 жумуш күнүнөн тартып 10 эсептик көрсөткүчтөн 20 эсептик көрсөткүчкө чейин жогорулатуусу каралган. Башкача айтканда, жөлөк пулдун өлчөмү 100%га жогорулайт, 1000 сомдон 2000 сомго чейин. Ал эми бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын алыскы зоналарда иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулду төлөө толук эмгек акынын өлчөмүндө. Башкача айтканда, баардык иш күндөрү үчүн эмгек акынын 100% өлчөмүндө жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдун орточо өлчөмү 16,1 миң сомду түзөт. 2023-жылдын 6 айында 15,5 миң адам кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул алып, республикалык бюджеттен каржылоонун жалпы суммасы 249,8 миллион сомду түздү.
2023 жылдын 6 айында Баткен облусунда 600дөн ашуун ишкер жеңилдетилген насия берилди. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык үстөгү 6% түзгөн насиялар РСК банк жана Айыл банк тарабынан жалпы 508 ишкерге берилген жана насиялардын жалпы суммасы 232,1 миллион сомду түзөт. Анын ичинен 408 ишкер насияны мал чарбачылыгына алса, 100 ишкер талаатчылык үчүн алган. Мындан тышкары республикалык бюджеттен финанс кредиттик фонд аркылуу чек арадагы акыркы окуяда жабыркаган ишкерлерди колдоо максатында 107 ишкерге 1% менен жалпы 90,2 миллион сом насия берилди. Насия алуу үчүн жалпы 162 ишкер кайрылган учурда кредиттик келишимдер түзүлүп, насиясы которулууда. Ошондой эле сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу долбоору боюнча 5 фермер 2,5 миллион сом насия алган. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Президент Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине 265 даана жаңы атайын техникаларды тапшырды. Алар жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого колдонулат. Аны алууга республикалык бюджеттен 5 миллиард сом каралган. Жума башында президент Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине 265 даана жаңы атайын техникаларды тапшырды. Алар жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого колдонулат. Мамлекет башчысы салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө жол инфраструктурасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Былтыр транспорт министрлигине 32 даана жол куруу техникалары тапшырылган. Быйыл атайын техникаларды алууга эле республикалык бюджеттен 5 миллиард сом каралган. Башка долбоорлорго 6 миллиард сом деди ал. Садыр Жапаров иш-чаранын жүрүшүндө жолчуларды өз милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылууга жана ак ниет иштөөгө чакырды. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин жол техникасы көбүн эсе насияга же гранттык негиздерге алынып келинген. Өткөн жылдан баштап жол техникасын сатып алуу республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Мамлекет тарабынан бул максаттар үчүн жалпысынан 5 миллиард сомго жакын каражат каралган. Бул каражатка 2026 жылга чейин 700гө жакын атайын техникалар сатылып алынат. Азыркы учурда Кыргызстанга 265 даана техника алып келинди. Анын баарын жол куруу иштери үчүн өткөрүп берип жатабыз. Кудай буйрса, мына азыр бардыгы туш тарапка жолдор жасалып жаткан жака жөнөп кетет. Албетте жаңынын иши жаңы. Мындай жаңы техникаларга ээ болуу менен жол инфратүзүмүн жакшыртууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга мыкты мүмкүнчүлүктөр жаралат деп ишенимдүү айта алабыз. Министрлик алдына коюлган олуттуу максаттарга жетиш үчүн жаңы техникаларды натыйжалуу туура багытка колдонушу кажет. Ошол эле маалда аларга аяр мамиле жасап, көздүн карагындей сактоо менен көпкө урунуусу зарыл. Урматтуу жол тармагынын кызматкерлери, сиздер курган ар бир чакырым жол ар бир кыргызстандык үчүн жаңы мүмкүнчүлүк болуп саналат. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, мамлекет тарабынан транспорт жана жол тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, анын ырааттуу өнүгүшүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Ушул жыл эле тармактык долбоорлорду ишке ашырууга бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык каражат каралды. Акыркы 3 жылда республика боюнча 1000 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдоодон өттү. Ушундай темпти сактоо менен бирге өлкөбүздүн булуң бурчундагы жолдорубузду жакшыртууга жетишебиз. Кудай буйрса, ар бир айылга чейин асфальт жеткизебиз. Буга чейин тагыраагымындан 1 ай мурда транспорт жана коммуникациялар министрлигине 84 даана жаңы атайын техникалар тапшырылган. Алар заманбап автосамосвалдар, автогрейдерлер, автомиксерлер, суу ташуучу транспорттар, сүргүчтөр, битум ташуучу техникалар, экскаваторлор, тралдар, бензовоздор, асфальт төшөө жана башка техникалар. Жол тармагын өнүктүрүү жана аны тейлөөчү материалдык техникалык базаны жаңылоо, жакшыртуу максатында транспорт жана коммуникациялар министрлигине техника алуу үчүн республикалык бюджеттен тийиштүү каражаттар бөлүнүп берилген. Бизде ошо президенттин тапшырмасы бар эле, ошо Минтранс болсо Кыргыз автожол дегенде ошо жогорку деңгээлге чыгып жана Чайнроуд дегенге окшогон жагы бир чоң ири компаниялар болуп атпайбы? Ошонун деңгээлине чыгарып туруп буюрса ошол жолдорду салабыз дегендей ошондой бизге тапшырма берилди эле. Буюрса ошо тапшырмабызды биз ошо техникасын баардыгын алып, буюрса ошону аткарып отурабыз. Мына Ош Баткен Исфана деген Ноокат деген жолуңарды өзүңөр билгендей, ошону мына биз 13 километрин өзүбүздүн күчүбүз менен жана ошо международный проекттин деңгээлине жеткендей кылып туруп өзүбүз көзөмөл кылып өзүбүз иштимартен салып атабыз. Аякка да мына техниканын баарын тең бөлүштүрүп, бияктан ошо ар кандай түрүү техникалар келип, ошол менен буюрса иш чара алып баратабыз.
Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасында учурда 1,5 миңге чукул техникасы болсо, алардын 50%га чукулу жарактан чыккан болчу. Жаңы келген 265 техника эми иш жүргүзүүгө чоң түрткү берет. Анын баарын жол куруу иштери үчүн өткөрүлүп берилет. Мындай жаңы техникага ээ болуу менен жол инфратүзүмүн жакшыртууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга мыкты мүмкүнчүлүктөр жаралмакчы. Биздин техникалардын базасы биздин Кыргызавтожол мамлекеттик ишкананын алдында 1,5 миң дана техникадан ашык бар да. Анын ичинен уже 500-600 техникасы уже мөөнөтү жетип, эскилиги жетип, уже списанияга даярдалып жаткан да. Анан бүгүнкү күндө бүгүн келген техникалар бизге аябай эле күч кубат берип, жол тармагына чоң салымын кошот деген ойдомун да. Акыркы 3 жылда республика боюнча 1000 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдоодон өттү. Ушундай темпти сактоо менен бирге өлкөбүздүн булуң бурчундагы жолдорубузду жакшыртууга жетишебиз. Ар бир долбоор өзгөчө көзөмөлгө алынып, жумуштар өз учурунда жана сапаттуу аткарылышы зарыл. Алдыбызда масштабтуу, бийик жоопкерчиликти талап кылган ири долбоорлор турат. Мен сиздерди ичиныгы кесипкөй адистер менен Кыргызстандын өнүгүшүн шарттай турган асыл максаттарыбызга жетебиз деп бекем ишенем деп президент Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаевке жол курулуш техникасынын сертификаттарын тапшырды. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек. Иранга 8 күндүк пресс-тур менен барган Кыргызстандын тележурналисттери Тегеран шаарында тышкы иштер министринин кеңсесинде болушту. Аларды тышкы иштер министринин расмий өкүлү Насер Канани кабыл алды. Жолугушуу ошондой эле Ирандын Кыргызстандагы мурдагы элчиси жана учурда тышкы иштер министринин элдик дипломатия боюнча жетекчисинин орун басары Али Моштаба Рузбехани, Ислам Республикасынын Бишкектеги элчисинин мурдагы орун басары Таги Рустамян жана Фарс Ньюс агенттигинин Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн директору Абу Фазыл Агахасани жана эксперттер катышты. Пресс-турдун жүрүшү тууралуу кийинки материалда кеңири айтып беребиз. Кыргызстандын тележурналисттеринен турган делегация Иранга 11-июлда таанышуу сапары менен барган. Алардын катарында Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Чынарбек Жолдошов, УТРК, ЛТР, Ош ТВ, НТС, Нур ТВ, Жалалабад ТВ, Баткен ТВ, Азия ТВ, кабар агенттиги, Умма Ислам журналынын жетекчилери жана журналисттери бар. Делегациянын катарында 2 күндүк иш сапары менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев да барган. Я хорошо знаю, мы вместе с нашими коллегами Ирана внесли список ЮНЕСКО праздник Ноурус. Еще раз хочу вас выразить огромную благодарность за сегодняшнее гостеприимство и за теплый прием. Жолугушууга ошондой эле Ирандын Кыргызстандагы мурдагы элчиси жана учурда тышкы иштер министрлигинин элдик дипломатия боюнча жетекчисинин орун басары Али Моштаба Рузбехани, Ислам Республикасынын Бишкектеги элчисинин мурдагы орун басары Таги Рустамян жана Фарс Ньюс агенттигинин Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн директору Абольфаз Агахасани жана эксперттер катышты. Кани Кыргызстандагы медиа өкүлдөрүн жылуу кабыл алып, Фарс Ньюс агенттигине Ирандын Борбор Азия өкүлдөрүнүн маалымат каражаттары менен алакасын жакшыртуу аракети үчүн ыраазычылык билдирди. مطلع هستیم برای کار رسانه کار پیچیده است چون با ذهن مخاطب در ارتباطیم. Очень трудно заниматься именно в области средств массовой информации и медиа, сами понимаете, это напрямую влияет на интеллект человека. حدود 20 دانش و تخصص نیاز هست برای اینکه شما بتونید یک کار رسانه‌ای اثرگذار انجام بدید. Чтобы целенаправленно смогли сделать именно в области медиа успехов, вам необходимо сосредоточиться на более 20 различных направлений наук. از روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات و روانشناسی و جامعه شناسی گرفته تا علوم شناختی و عصب شناسی و هوش مصنوعی. Начиная от журналистики, психологии и заканчивая до искусственного интеллекта и так далее, и так далее.
Жолугушууда Иран менен Кыргызстандын бир катар эл аралык уюмдарда мүчө болушу эки өлкөнү байланыштырып турарын айтып, ортодо биргелешкен комиссия, илимий жана академиялык кызматташтык бар экенин, Кыргызстандагы университеттерде фарс тили окутулуп, кыргызстандык студенттер Иранда билим алышарын белгилешти. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы коопсуздук экономикалык өнүгүүнүн пайдабал экенин белгиледи. Шанхай кызматташтык уюмунун ар кандай кызматташтыкты өнүктүрүүгө керектүү мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин да кошумчалады. در ایران بالاتر از دولت نهادی داریم به نام رهبری که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زیر نظر olsun. Мындан тышкары Каане Иран АКШ тарабынан киргизилген көптөгөн бир тараптуу санкцияларга карабай өз күчүнө таянып көптөгөн ийгиликтерге жеткенин айтып, бүгүнкү күндө Иран билимге негизделген өлкөлөрдүн катарында кирип, космостук илим жана технология боюнча лидер экенин кошумчалады. Кыргызстандык делегациянын атынан сөз сүйлөгөн Баткен ТВнын директору Мамаджан Бердышев Фарс Ньюс агенттигине ыраазычылык билдирип, Иранды бүгүнкү жашуусун, жетишкендиктерин кыргыз коомчулукка жеткирүүгө аракет кылышаарын айтты. Жолугушуунун соңунда кыргызстандык журналисттер Иран Тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнө кыргыздын ак калпагын кийизип, эстелик катары кыргыздын улуттук буюмдарын белекке беришти. Белгилей кетсек, Иран Ислам Республикасына 8 күндүк таанышуу иш сапары менен Кыргызстандан 21 киши барган. Пресс-турду Фарс Ньюс агенттигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү уюштурду. Сапардын максаты Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы достук жана маданий байланыштарды чыңдоо, таанышуу, өз ара маалымат жана тажрыйба алмашуу болуп саналат. Иран Ислам Республикасына биринчи жолу келишим. Албетте биз Кыргызстанда туруп, бул чоң ири өлкө туурасында өтө аз да маалыматтарчы, бирок биз келип көргөндөн кийин өтө таң калыштуу жана ушунчалык өнүккөн мамлекет экендигине күбө болдук. Ар тараптан экономикалык жана ошондой эле маданий жактан, социалдык жактан бул жерде кол өнөрчүлөрдүн, мисалы үчүн байыркы усталар, ууздар, булар Ирандан чыккан, илге эртеден байыртадан чыккан ошол баардык ушул кол өнөрчүлүк буюмдары жер жүзүн керек болсо каптап, алар өзүнчө тарых болуп калган. Дагы бир нерсеге көңүл бурсак болот. Иранга келгенде бул жерде патриоттук идеология абдан жогорку даражада экендигине күбө болдук да. Анткени себеби ар бир кадам сайын эле Ирандын желектери, ошондой эле Ирандын көрүнүктүү инсандары, Ирандын баатырларынын сүрөттөрү, айкелдери ушунчалык жакшынакай коюлуп, ушунчалык жакшынакай сакталып, өсүп келе жаткан жаш кичинекей балдардан баштап чоңдорго чейин эң бир мындай патриоттук сезимди ойготот да. Муну көргөн адамчы мына ушундай идеология менен канча жылдар бою ушул блокадада жаткан, баягы экономикалык санкцияны көрүп жүргөн ушул мамлекет ушунчалык өнүккөн деп ойлоо өтө кыйын да, эгерде көрбөсөң. Бирок биз көргөндөн кийин күбө болдук. Өтө өнүккөн, ар тараптуу өнүккөн. Кыргыз журналисттери Тегеран жана Исфахан шаарларынын туристтик жайларында болушуп, Ислам Республикасынын маданияты, тарыхы, азыркы заманбап жашоосу жана жетишкендиктери менен кеңири таанышты. Алар сапардын алкагында Ирандын алдыңкы массалык маалымат каражаттарынын кеңселеринин анын ичинде Фарс Ньюс агенттигинин Тегеран шаарындагы башкы кеңсесинде жана Пресс ТВ телеканалында болушуп, алардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Белгилей кетүүчү жагдай, Фарс Ньюс агенттиги мындан мурдада Иранга Кыргызстандан жогорку кеңештин депутаттарынан, жогорку окуу жайларынын окутуучуларынан, эксперттерден, маалымат агенттиктерден турган топтордун иш сапарын уюштурган. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Иран Республикасы. Түрк дүйнөсүнүн маданий мурастарын дүйнөгө жайылтуу максатында 8-чи Түрк дүйнөсүнүн даректүү тасмалар фестивалынын сынагына каттоо жүрүп жатат. Бул жарышка 9 мамлекеттен тажрыйба алуу жана жаш кинорежиссерлор, ошондой эле университеттин студенттери катыша алат. Алардын даректүү тасмаларында өз улутунун уңгусу болгон салттуу маданиятты чагылдырылышы керек. Мурунку жылдардан өзгөчөлөнүп, быйыл фильмдер 3 категория менен кыска, узун метраждуу жана студенттер тасмалары болуп өзүнчө тандалып алынат. Темага кесиптешим Клара Кудайбергенова токтолот. Түрк дүйнөсүндө ар жыл сайын өткөрүлүп келген даректүү тасмалар фестивали 8-чи рет уюштурулууда. Бир үй бүлө 9 өлкө
9 шаар, 1 фестиваль ураны менен Түркия, Казакстан, Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан, Түркменстан, Түндүк Кипр Түрк Республикасы, Венгрия жана Македония катышкан бул сынакка тасмаларды кабыл алуу 27 мартта эле старт алган. Кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 30 августка чейин. Андыктан бул жарышка катышууну каалагандарга дагы убакыт бар. Bu yılki festivalimizin teması Türk kültürü ve Türk'ün dünyaya bakış açısı. Bu yıl Бул жылкы фестивалыбыздын темасы түрк маданияты жана түрктүн дүйнөгө көз карашы. Бул жылкы темабыз дагы кайрадан маданият болду. Ушул убакка чейин бизге 240ка жакын даректүү фильм келип түштү. Август айынын аягына чейин кабыл алуубуз уланат. Сентябрдан баштап тандалган жана финалдык фильмдер белгилүү болот. Октябрда болсо гала жана сыйлык тапшыруу ажемдерин өткөрөбүз. Катышуучуларга жана алардын башында турган режиссерлорго, университеттерге, калыстар тобуна, бизди колдогон уюмдарга ыраазычылык билдиремин. Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Сынактын шарты боюнча ар бир мамлекеттен жаш өзгөчөлүгүнө карабастан тажрыйбалуу жана жаш кино режиссерлор, жогорку окуу жайларынын студенттери катыша алышат. Алардын даректүү тасмаларында өз улутунун маданиятын, каада салтын, үрп-адатын, тарыхын чагылдырышы маанилүү. Мурда 2 категория менен гана баалап келгенбиз. То есть профессионалдык категория жана студенттердин арасындагы категорияда. Бул жылы 3 категорияга бөлдүк. Uzun metrajlı даректүү тасмалар өзүнчө, кыска метраждуу даректүү тасмалар өзүнчө, анан студенттердин жанагы даректүү тасмалары болуп 3 категория. Дагы бир жаңылык бул жылы ошол мурда ар бир категорияда 1-чи, 2-чи, 3-чү деген сыйлыктарды берип келе турган болсок, бул жылы ушул 3 категорияга тең 2 сыйлык берилип атат. Эң мыкты фильм, анан экинчилик сыйлыгы, анан ошондой эле жюрилердин сыйлыгы деп 6 баягы 3 категорияда ар бирине 1-чи, 2-чи берилет. Андан тышкары жанагындай жюрилердин приз жюри деп коет, ошолор менен жалпы санаганда 10 сыйлык берилет. Буга чейин 300-600га жакын фильмдер түшүп келген. Мурунку жылдарда быйыл эми алдын ала айта албайбыз, ошол 30 августтан кийин билинет. Ошолордун баарын ошол жанагы быйыл эми 3 категория болгондуктан 3 башка жюрилердин тобу түзүлөт. Ар бир топ өзүнүн категориясына тийип түшкөн фильмдерди карап чыгып, алардын арасынан эң мыкты 12 фильмди тандап алат. Ошол 12 фильмди анан биз финалга чыгарабыз. Финалда ошолордун ичинен эң мыкты 2 фильмди тандап алабыз. Түрк дүйнөсүнүн кеңири таралган маданий мурастарын жайылтып, келечек муундарга өткөрүп берүү милдет. Андыктан түрк маданиятынын профессионалдар жана жаш муундар тарабынан документтештирилиши зарыл. Дал ушул максатта түрк дүйнөсү даректүү тасмаларынын фестивали жана сынагы өткөрүлүүдө. Bilindiği gibi Türk dünyası Doğu Türkistan'dan Avrupa işlerine kadar geniş bir coğrafya ve geniş bir kültüre sahip bir millet. Bu milletin Сиздер билгендей түрк дүйнөсү чыгыш Түркстандан Европага карай кенен аймакка жана маданиятка ээ болгон эл. Бул калктын өз жана тээктеш өзгөчөлүктөрүн даректүү, тапкычтык менен ортого чыгаруу. Аны менен катар өзгөчөлүктөрүбүздү эң болуу өз туугандарыбызга жана алар менен бирге дүйнөгө жайылтуу максатын көздөгөн даректүү фильм фестивали. Түркия Республикасынын Маданият министрлиги, кино башкы башкармалыгы жана түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин колдоосу менен мамлекеттик мекемелер, университеттер, медиа уюмдар жана башка көптөгөн уюштуруучулардын көмөгү менен биргелешип жасап жаткан иш. Быйыл гала сыйлыктарын тапшыруу салтанатын бул жылы Анкарада өткөрөбүз. Буга чейин Истанбулда уюштурганбыз. Андан соң тасмаларды көрсөтүүгө 9 өлкөгө чыгабыз. Ankara'da gala ve ödül törenlerini yaptıktan sonra 9 ülkeye gösterime çıkacağız. Октябрдын ошол 5-inde Türkiye мамлекетинде чоң азем болот. Андан кийин октябрдын бир 17-20-ларында Кыргызстанга келет. Кыргызстандан ошол ар кайсы өлкөлөрдөн катышкан фильмдерден ошонун ичинде эле байгелүү жанагы приз алган фильмдер көрсөтүлөт. Анан албетте Кыргызстандан катышкан эң мыкты фильмдер көрсөтүлөт да. Жылына биз ошол менен бул фестивалга акыркы 5 жылдан бери жюри катары катышып келип атам. Кыргызстандан эмне үчүн Манас университети деп суроолор болуп атат. Бул фестивалды түзүп атканда ошо түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрү деп ошол биз Кыргызстанда Кыргыз-Түрк Манас университети болгондуктан биздин университетти тандап алышкан. Есеби университети бар, Өзбекстандын университети бар. Ошон үчүн биз Манас Кыргыз-Түрк Манас университети бул фестивалдын
куруучу тобунун мүчөсү катары каралабыз. Мындай эл аралык сынак кино режиссерлорго чоң мүмкүнчүлүк жаратаарын кесипкөйлөр белгилешүүдө. Чет мамлекеттин фильмдерин көрүп, тажрыйба алышаарын, ал өзүнчө бир эргүү бере тургандыгын жана кийинки тасмаларына жол ачылып, мотивация алышаарын белгилешет. Бул түрк дүйнөсүнүн кинофестивали боюнча мен көп жылдан бери эле билем. Бул фестивалга менин фильмдерим да катышкан. Ошол эң башында башталып жүргөндө негизи эле бул жерде ошол түрк элдерин бириктирген, мындай тилибиз дагы окшош, маданиятыбыз дагы, анан ошол фильмдерди көргөндө дагы көп нерсе мындай өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алабыз, өзгө керектүү кызыктуу каармандар менен таанышабыз, темалар менен таанышабыз. Ошондуктан мындай фестивалдар режиссерлорго бир чоң мындай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мындай даректүү тасмалардын фестивали болгону дагы жакшы. Анткени бизде Кыргызстанда даректүү тасмалар эми гана өнүгүп келатат. Көбү түшүнбөйт бул тармактагы мындай даректүү тасма десе кандай фильм, кандай тартылат көбү билбейт. Бирок барган сайын даректүү фильмдер көбөйүп, аны тарткан режиссерлор дагы, тажрыйбалуу режиссерлор чыгып атат. Бул ошол сүйүндүрөт. Мындай фестивалдар ошол даректүү тасмалар тарткан режиссерлордун чыгышына дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Быйылкы фестиваль Түркия Кахраманмараш эрте түрө шейиттерине арналат. Фестиваль тууралуу толук маалыматты www.chekit.turk.belgesel.chekit.com сайтынан алсаңыздар болот. Жана тасмаларыңыздар info@turk.belgesel.chekit.com дареги аркылуу кабыл алынат. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек. Ош облусунун Араван районунун Маңгыт айыл өкмөтүндө жаштарды тынчтыкка чакырган спорт аянтчасы ачылды. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринен жана жергиликтүү бийлик жана спорт аянтчасынын ачылышына көмөктөшкөн демилгечилер катышты. Иш-чаранын жүрүшү тууралуу кабарчыбыздын материалында. Руслан Алымбеков Маңгыт айыл өкмөтүнүн Төлөкөн айылынын тургуну. Алыска айылда спорт аянтчасы жок болгон. Андыктан жаштар буга чейин башка айылдарга барып футбол ойноп келишчү. Руслан сыяктуу футболго кызыккан жаштардын көксөгөнү жерден чыгып, айылга жаңы заманбап жаштарды жана айылдыктарды тынчтыкка, биримдикке чакырган футбол аянтчасы ачылды. Спорт аянтчасын көп жылдан бери күткөнбүз. Бул мурда биз ал жерде ойногонбуз. Башка айылдарга барып ойнойбуз. Ал жак алыс болуп калат. Кеч келип үйлөрүбүзгө ата-энелерден урушуп калат. Ал эми азыр бизге жакшы, айылыбызга өзүбүз курулуп калып, агаларыбызга терең ыраазычылык. Төлөкөн айылында ачылган жаңы футбол аянтчасы жергиликтүүлөрдүн биргеликте колдогон демилгеси. Анткени жаштардын спорт менен машыгып, башкаларды да сергек жашоого өндөсү үчүн коомдук жана спорттук иш-чараларды өткөрүүсү дал ушул аянтчада болот. Бул демилгени колдоо үчүн атайын топ түзүлүп, алар бул жаатта иш алып барышкан. Бүгүнкү долбоор бул евро биримдиктин ушул Борбордук Азияда тынчтыкты куруу, толеранттык орнотуу жана ушул транс-чегаралык көп тараптуу баарлашуу деп коет. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан. Негизинен Кыргызстанда 2 айыл өкмөт кирген. Бул Ош областынын Араван районунун Маңгыт айыл өкмөтүнүн Төлөкөн айылы, анан Баткен областынын Лейлек районунун Кулунду айыл өкмөтүнүн интернационал айылы да. Бул жерде бул долбоор өткөн жылы биз август айында ушул Кыргызстан боюнча 6 айыл өкмөттөн 2 айыл өкмөт тандалыш керек эле. Булар конкурс болуп ошол долбоорго өтүшкөн. Анан октябрь айында, ноябрь айында биз март айында 3 жолу окутууларды кылдык. Биринчи окутууларда ушул айылдын проблемаларына ушул элди айылдыктар өздөрү жыйылып аныкташ керек эле. Эмне негизги маселе деп. Андан кийин бул проблеманы аныкташкандан кийин булар өздөрү ушул проблеманы чечүүнүн жолдорун да сунушташ. Кантип ушул проблеманы жасайбыз деп. Биз окутууларда буларга жергиликтүү план жазууну үйрөттүк, долбоор жазууну үйрөттүк, жолбоор жазышты евро биримдикке. Анан ушул долбоордун алкагында 470 000 сомдук евро биримдик тарабынан акча каржыланды. Иш-чарага Кыргыз Республикасы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулулу, долбоордун директору Игорь Прижаты жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Президентибиз кайсыл жерге барбасын, кайсы аймактарга барбасын, ошол жаштарга көңүл буруп, спортко көңүл буруп, жана ошо балдардын адептүү болуп тарбиялап чыгышына аябай басым белгилеп айтып келет, анан ошондой тапшырма коет. Ошонун алкагында бүгүн биздин эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен бүгүн
чоң бир топ мындай айтканда 5000 евродон ашык суммадагы акчага ушундай чакан бир футбол аянтчасы салынып отурат. Менин оюмча бул Төлөкөн айылынын жаштарына, негизи ушул балдарына бир жакшы бир мындай айтканда салым болот деп ойлойм. Этот проект длился 3 года, и последний этап этого проекта это была поддержка сообществ в Киргизстане. Это сообщество «Интернационал» и сообщество «Толайкон». И это 2 сообщества в Таджикистане, в Ферганской долине, и 2 сообщества в Узбекистане, в Ферганской долине. Ну и, собственно говоря, в Ферганской долине тоже были сообщества, эти 2 «Толайкон» и «Интернационал» в Киргизстане. Жергиликтүү бийлик тарабынан салым негизинен ушул жер мамлекет муниципалдык менчикке алынды. 65 сотик жер. 65 сотик жердин 10 сотигин бөлүнүп берилди. Андан сырткары 400 000 акча каражатын бөлдүк. Анын 375 000 уже сарпталып ушул эмеге иштетилди. Иш-чара достук, коңшулук жана өз ара түшүнүшүү үчүн Фергана өрөөнүнүн чек ара аймактарындагы адамдардын бириктирүүнүн жаңы мүмкүнчүлүгү болгон заманбап аянтчадагы футбол оюну менен аяктады. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. МК эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.